Senin жериңде ара төрөгөндөр жана тукумсуз калгандар болбойт. Өмүрүңдү узак кылам. Сенин алдыңан коркунуч жиберем. Сен арасына барган элди дүрбөлөңгө түшүрөм. Бардык душманыңды сенден качырам. Сенин алдыңан чоң аарларды жиберем. Алар сенден хибиликтерди, канаандыктарды жана хеттиктерди кууп чыгат. Жереен калып, жырткыч айбандар көбөйүп сага кол салбаш үчүн мен аларды сенден бир эле жылдын ичинде кууп чыгарбайм. 30. Сен тукумда көбөйүп, ал жерди ээлемейинче, ал элдерди сенден аз-аздан кууп чыгып турам. Сенин чегераңды Кызыл деңизден Пелишти деңизине чейин жана чөлдөн дарыяга чейин жеткирем. Ал жердин тургундарын сенин колуңа берем. Сен аларды кууп чыгасың. Алар менен да, алардын кудайлары менен да байланыш түзбө. Алар сени мага каршы күнөөгө түртпөшү үчүн сенин жериңде жашабасын. Анткени сен алардын кудайларына кызмат кылсаң, анда алар сен үчүн жайылган тор болот. 24-бөлүм. Анан Теңир Мусага мындай деди: Арунду, Надапты, Абыютту жана Исраилдин 70 аксакалын алып тоого чыгып, мага алыс туруп таазим кылгыла. Теңирге Муса гана жакындасын, ал эми тигилер жакындабасын, эл аларга кошулуп келбесин. Муса келип Теңирдин сөздөрү менен мыйзамдарынын баарын элге айтып берди. Ошондо бүт эл бир ооздон Теңир эмнени айтса, ошону аткарабыз дешти. Муса Теңирдин бардык сөздөрүн жазып алды. Эртеси эртең менен эрте туруп, тоонун түбүнө курмандык чалынуучу жай куруп, Исраилдин 12 уруусу үчүн 12 таш тизди. Ал Исраил уулдарынан уландарды жөнөттү. Алар Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыктарды чалышты жана тынчтык курмандыгына букачарларды союшту. Муса кандын жарымын табактарга куюп, жарымын курмандык чалынуучу жайга чачты. Анан келишим жазылган китепти алып элге угза окуп берди. Ошондо эл Теңир эмнени айтса, ошонун бардыгын аткарабыз, аны угабыз дешти. Муса табактардагы канды алып элге чачып мындай деди: Бул кан Теңирдин ушул сөздөрдүн негизинде силер менен түзгөн келишимин беките турган кан. Андан кийин Муса менен Арун, Надап менен Абыют жана Исраилдин 70 аксакалы тоонун башына чыгышты. Ошондолар Исраилдин Кудайын көрүштү. Анын бутунун астында асмандай ачык көк, таза жакуттан жасалган кыштай болгон нерселер жаткан эле. Ал Исраилдин тандалган уулдарын өлтүргөн жок. Алар Кудайды көрүштү, тамак ичип жешти. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Тоого чыгып мага кел да, ошол жерде бол. Мен сага аларды үйрөтүш үчүн өзүм жазган мыйзам менен осуяттарды берем. Муса өз кызматчысы Жашия менен ордунан туруп, Кудайдын тоосуна чыкты. Ал эми аксакалдарга: Биз кайрылып келгиче ушул жерде күткүлө. Арун менен Хур силер менен болот. Кимдин жумушу болсо, ошолорго келсин деди. Муса тоого чыгаар менен тоону булут каптады. Теңирдин даңкы Синай тоосун чулгады. Булут тоону 6 күн каптап турду. Ал эми 7-чи күнү Теңир булуттун арасынан Мусаны чакырды. Тоонун башындагы Теңирдин даңкынын көрүнүшү Исраил уулдарынын көз алдында бардыгын жалмап салуучу оттой болду. Муса булуттун ичине кирип, тоонун башына чыкты. Муса ал тоодо 40 күн 40 түн болду.